мектепке бара элек азыр. Ушу мектепке барып калса, өзүм жасап берем деп неме кылып отурабыз. Кызым өзү аябай тентек. Аябай. Чачын азыр жасап берсең эле кайра эле 15 мүнөттө кайра келет, ата чачым бошоңуп кетти деген. Анан мен айтып койгом, чачы бар кыздар жаман страшный көрүнөт деп койсом, анан ошого байлат сразу келе эле. Көчөдөн жайылып кеткен болсо да келет жууркап, резинкасын көтөрүп. Биздин бул жолку каарманыбыз 4 баласын жалгыз баккан 32 жаштагы ата. Ал мындан 6 ай мурда жубайынан айрылып калганын айтат. Балдарынын улуулары мектеп курагында болсо, кичүү кызына бүгүн 6 ай толуп олтурат. Каарманыбыз колундагы чүрпөсүнө 52 күн болгондо, балдардын апасы капыстан келген жүрөк оорусунан каза болуп калганын, ошол күндөн бери сыртка чыгып ата үйгө кирип эне болуп жашаганына аргасыз экенин айтат. Жубайым каза болгондо дербиш болуп тентип кетким келди. Бирок кыздарым мени бул жашоого кайтарды дейт ал. Менин атым Фарух. 1990-жылы төрөлгөм. Өзбекстандан келген кыргыздарбыз. Этникалык кыргыздар. Анан ушу тагдырдын немеси менен ата-энем менен жаш калдым, жаш айрылдык. Анан январда өмүрлүк жолдошум келинчегимден айрылып калдым. Анан ушу балдарымдын улуусу 3-класста окуйт. 11 жашта, 12 кетип атат. Кичүүсү болсо 7-ге чыгып атат. Андан кичүүсү. Андан кичинекей кызым 5-ке чыгат жакында. Декабрь жакында 4,5-5-ке кетип атат. Эң кичинекейибиз 6 ай болду. 6 айга кече толду 14-үндө. Эки балам окуйт. Эки улуу балам мектепте окуйт. Эки кичинекей кызым бар элек. Ошолор менен алекпиз. Чегим роддомдон төрөп чыкты. Төрөп чыгып эле 50 күн аябай жакшы жүрдү. Эч кандай врачтардын көзөмөлүндө турду. 40 күн аябай жакшы турду. Анан мен өзүм намаз окугандыктан бешим намазга барып келейин десем, макул мен тамак жасап калайын деди. Барып келсем эле чарчап отуруп калыптыр. Анан тамак бышырып коюптур. Эмне болду деп эле көтөрүп эле кошунун машинасына айдатып алып, больницага алып барсак үзүлүп калды. Жүрөк дейт, ушу жүрөктө төрөгөндө күч келгенби, Аллах тааланын буйругу экен. Менин колумда жан берди да, мен көтөрсөм 2 жолу эс алды, өзү чуңкур эс алды, оозуна суу куйганга өргөрдүм. Анан оозуна суу куюп эле, анан лестницадан көтөрүп түшүп машинага салып барсак эле, уже врачтар сабыр кылыңыз деп калды да. Ошол убакытта мен кайра үйгө келгим келген жок. Такыр. Ошондон ары эле кетип жоголуп кетким келди. Бирок менин тетик эң кичинекейибиз 52 күндүк кызым Айша. Ошо кызым аябай мени үйгө тартты да. Ошол кызым үчүн үйгө келдим. Себеби больницадан айткандан кийин үйгө келсең ким үчүн? Анан аябай үйгө келгим келбей, ким үчүн, эмне үчүн деп тардым да. Анан себеби балдар эртең чоңоюп кетет. Анан адамдай көңүлүңө жаккан бир адам менен жашагың келет го, жеңил болот жашоо. Келинчегим менен сүйүшүп турмуш кургандан кийин жашоомдо ошол эле көрүнчү да көзүмөчү. Мен ата-энем болбогондон кийин ошол менен кеңешип иш кылчым. Анан кеңеше турган адам жок. Анан ошолорду ойлонуп үйгө келгим келген жок. Болду, бүттү, уже кыяматка чейин келбейт бул инсан деп. Үйгө барсам ким үчүн деп, анан ошол кичинекей кызым үчүн анан жашоого кайттым да. Болбосом аябай стресске түштүм. Кээде өзүмдү жоготуп аттым кээдечи. Кээде көчөгө чыгып кетип калчым бир жактарга, алыс жактарга. Шаардын тегерегине четке чыгып кетип калчым. Анан кайра эле имтихандар бар кезде эле анан кайра ошол кызым үчүн үйгө келип аттым да. Эми Кудайга шүгүр, азыр эми стресстен чыгып кичине агылып эми өзүмө келатам. 6 ай болду, бирок дагы деле толук өзүмө келе элекмин. Кичинекей кызым мени көрбөсө уктабайт такыр. Анан кечинде келип көтөрүп, мисалы үчүн жанында жатып, менен чогуу жатып туруп, анан мен туруп кетишим керек. Ошондо жакшы. Өзүңүздү уктатат экенсиз. Ошо баары жанагы балким атанын жыты дегендей сезет, кадимкидей сезет. Мамасы каза болду, 52 күндүгүндө каза болду. Анан төрөгөн туугандар башында кичине эмизип, аралаштырып,
сүткө өткөрүп алганга чейин сүткө жанагы кургак сүткө сразу өткөрүш өтпөйт экен. Арада эмизип туугандар бар, анан ошолор келип кичине эмизип аралаштырып, анан сүт ичкен сүт менен ошолор менен аралаштырып жүрүп кургак сүткө өткөрдүк. Азыр ал сүтүн да ичпей койду. Азыр уже каша андай тамак кылып баштадык. 6 ай болду кече. Анан каша тамак аштындай картошка эзип берип, сабиз эзип берип, ошолор менен жакшы жейт. Аппетити жакшы. Ошо кичине 2 күн болду сыркоолоп больницада жатып чыктык. Инфекция дейт. Азыр суу иче турган убагыбыз болду. Азыр ошого чай беребиз, ыстык чай. Бул негизде ыйлак деле эмес окшойт, э? Жок, кыздын да Кудай таалам бергенде ой көп ыйлабайт. Көп ыйлай бербейт, өзү дагы спокойный, аябай. Азыр кандай ботколорду ичип калды? Азыр эми ушу кошумча тамак бере баштадык, уже сүт, каша кылып бере баштадык. Өзү да тамак тандабайт. Мага ошо аппетити жакшы десем болот. Кошумча тамактарды ичет экен да, э? Кошумча тамакты кадимкидей эле кошумча тамак ичип калды. Кошумча ошо өзүбүздүн эле тамактан эле кичине суусунан турап неме кылып беребиз. Печеньелерди жейт, анан печеньелердин түрлөрүн алып келип коебуз, аларды жейт. Анан баягы кургак сүттөн көңүлү калып калдыбы, ичпей калды кургак сүттү өзү. Айша кимге окшош? Айшанын апасына окшотушат, жүзү тоголок болуп, мындай толмоч болуп. Апасынын эле. Кечинде ыйлап сизди кыйнабайбы? Жок, ушу таң калганымчы ушул балага ушул кечинде саат 10-до жатса, саат 5-6-га чейин турбайт. Турбай уктап берет экен. Түндө кадимкидей уктап берет. Апасын кыйнабайын дейт го. Балким ошол Аллах Тааладан келген жардамбы, ошо кадимкидей уктайт. Өткөндө кичине бир сыркоолоп калдык. Ошондо кичине кыйнады. Түнкүсүн жана температурасы чыгып. Темпет. Фарук мырза, негизи ушундай азыр балаңыз, кызыңыз 6 ай гана болду десе, 6 айлык баланы апасы да караш оорду деген негизи караш аябай. Мындай өзүңүз деле бир элестетип көрүңүз, үйдө кызым бар деп атпайсызбы? Отуруп көрүңүз кечкечи, апасына бир күн выходной бербей, анан эми баягы өзүңдүн кызың болуп, анан булардын эми жөлөгөн тайганы мен болгонум үчүн ошол жак, көбүнчө ошол жакка, булардын менден башка ким азыр өз баласын, мисалы үчүн бирөөнүн баласын бага албайт эч кимчи, өзүң балаңды араңбап атканда деп анан коюшулардын ишенгени менмин деп ошон үчүн дагы туруп караганга туура келет. Негизи Ушулардын күлкүсү анан мага күч кубат берет, анан иштегенге аркы берки кыймылдап, анан жоктон бар кылганга анан аракет кылабыз анан ушуларды. Ыйлабайт. Андан ары ал 4 балага жалгыз кам көрүү түшүгүн айтып берди. Эми 4 баланын кыйынчылыгы, биринчи энеси бар кезде мен кыйынчылыгы эмне экенин билчү эмесмин. Ачык эле. Эркек кишинин жумушу көчөдө болгондуктан көчөдө иштеп кетесиң. Кечинде келесиң, тамагың даяр. Анан азыр уже 4 баланын кыйынчылыгы баягы эне үйдө 95% экен да. Эненин орду 95, эркектин орду 5% экен. Анан албетте кыйын, кичине жумуштан келесиң, кетсең балдар жуунтуш керек, кириниш керек, анан мектепке даярдаш керек болот. Анан эми жардамчылар бар, бирок энесиндей эмес. Энеси бар, энелүү үй башкада. Анан эми ушу балдар эле кармап калды го дейм меничи. Балдар кармабаса, себеби адамдын ата энеси, анан эң жөлөнүп калган адамдан айрылып калуу бул ар бир адам түшүнсө керек да, өзү бир элестетип билип ойло адам, ошол ата энеси, келинчеги, жакшы жакын адамдары бар адамдар, ошол адамдар бар эле туруп бир элестетип эле көрсө, элестетүү да кыйын да ал нерсеничи. Анан эми айла жок экен, турмуш улана берет экен. Бирөөнүн өлүмүнүн артынан өлмөй жок экен. Ошо балдар менен, балдарым күлсө күлүп, ошолордун эми буларга көз жашымды көрсөтпөгөнгө аракет кылам, себеби булар мага ишенип таянып келатса, мен өзүмдү сындырып, ыйлап, дагы кайгырып, дагы бирдекелер кылып ичип кетип, же бир башка бир иштерге бир чүнчүп кетсем, анан булар мени көрүп туруп такыр өздөрүн кой берет да. Анан буларга штоп жашоодо мындай нерсе болот, аябай көп болот мындай нерселер деген бирдемени мен көрсөтүшүм керек да, атанын да, эненин да ордунчу. Эки ишин немесин аткаруу өтө кыйын экен, өтө оор. Күндүзү балдар менен ырылдап, жылдап, басып, жумуштанып өзүм стройкада иштейм.
басып жүрө бересиң анан кечкисин. Ошо дагы деле жана орустар айткандай время лечит деген, ишенбей калдым, наоборот калечит дегендей. Убакыт өткөн сайын балким сагынычтанбы же кыйынчылыктарданбы өзүмдү өзүм жей берет экенсиң да адамчы. Келинчегим экөөбүз 12 жыл жашап бир да жолу жүзүмө карап катуу сүйлөгөн эмес. Мен эмне десем жанагы айтат эмеспи, энесин көрүп кызын алды деп. Аябай жакшы семьяда тарбияланган кыз болчу, аябай өзү дагы аябай жакшы окуган. Анан экөөбүз канча тойлорго бардык. Анан мактанып айтат элек да. Мактап айтышат эле. Даже ушулардай болсо экен. Бир жолу урушкан жокпуз. Бир жолу сенин мындайың бар экен деп бир жолу талашкан жокпуз. Экөөбүз ушу балдар менен жакшы бир да урушкан жокпуз. Ошол күнү каза боло турган күнү эмес, эртеси күнү намазга турмак. Жана төрөгөндөн кийинки немесинен тазаланып, тең намазга турам деп сүйүнүп эртең менен турган. Кудай мага жеткирген жок. Келинчегимдин андай аял бар экенине ишенбейм мен. Белки адамга окшош эмес, белки башка сыпаттары менен андан жакшысы бардыр, бирок андай бар экенине ишенбейм. Балдарым апасын сагынып көп эстешет, сурашат. Жакын адамыңдан айрылган өтө оор экен. Мен да жубайымды сагынганда балдарыма көргөзбөй ыйлап алам дейт Эрдашев. Апам мындай кылат эле, апам мындай кылчу деп ошолорду көп айтат да. Ошолорду көп айтат, апасынын сапаттарын көрүп айтышат да. Апам бизге чайдын алдында колубузду жуу дейчи, анан чайдын алдында мындай кылчу, анан биз келинчегим балдарга биринчи чай берчи. Анан биз экөөбүз отуруп чай иччүбүз да, балдар менен отуруп неме кылбай, спокойно отурганды жакшы көрчү. Анан ошо апам бизге биринчи өзүнчө салып берчи деп ошолорду эстеп калышат да. Анан кичинекей кызым сурап жүрдү бир айдай 40 чыккан чейин. Ал оюнда больницага, роддомго кеткен да, ага чейин элечи. Роддомго кетип кайра келгенде дагы ошондой больницага кеткен го, кайра келет го деген неме менен башында сурап жүрдү, анан азыр сурабай калды. Антимүртүгө алып барып турабыз. Жай башындачы. Анан тети кукланы алганбыз. Ошонун чачын ал өрүп жасайт. Анан мен ошого окшоп жасашым керек. Ага окшобой калса кайра бузабыз. Ошол менен экөөбүз, ошол кызым эле аябай үйдө баарыбыз чогултуп жыйнап отурган ошол кызыбыз негизичи. Отуруп бүткөндөн чай ичип бүткөндөн кийин Куран окугула деп ошол баштайт. Жана балдардын ичинде да бирөө аябай изирек чыгат деген, аты да изирек, аябай изирек. Анан ошол тетиги куржагын кечке жасайт. Анан кечинде келгенде анан ошонун чача менен алышабыз. Ошо эки кызым менен эле. Тиги эки улуу балам уже акыл эси кирип, сабактары менен алар ошо эки кызым деле каралышам. Көбүнчө тиги балдар чоңоюп калган үчүн өздөрү менен өздөрү. Кыз атага жакын болот экен чындыгындачы. Анан мен мисалы үчүн болбойт дечи, андай келинчегим болгондо дагы кыздуу болгум келет. Кыз атага аябай жакын болот экен. Төрөлгөндөн баштап кыз атага жакын болот экен. Мен кичинекей кызым да аябай ушу мага жакын, аябай. Улуу кызым дагы тепер ата деп турат. Көчөгө чыгып турсам көчөдөн тосуп алат. Улуу балдар инелерим катарында эле болуп калат экен. Чоңойгон сайынчы алар өздөрү менен өздөрү чоңоюп калышканда эки кызым аябай чындыгында ошо эки кызым менен жашоого кайтарды десем болот да. Айым кызды чанып эркек бала төрөбөйсүң, эркек балалуу болбойбуз, менин атым калбайт деген эркектерге таң калам чындыгында. Биз сураганды билбейбиз. Аллах Тааладан сурасак баарын берет. Эгер кыз берип аткан инсандар болсо, ошол кызга татыктуу ошолорчу. Анан мисалы үчүн мен акылсыздык эле деп ойлойм, кызды чанып эркек бала төрөбөйсүң дегендерге мен такыр кошулбайм. Менин кызым, кичинекей кызым, азыр 4 жаштагы кызым, үйгө келип отурсам артыма жастыгап келет. Артыма келипчи. Анан бир сөзүн айтат. Кайнемде обал ыйлады, мен апамдын ичинде болсом, жүрөгүмдү бермекмин деп 2 күн мурда айтты. Кайненем өлү ыйлады ошондочу. Карачы ушул кыз билип атат депчи. Анан апамдын ичинде болсом, апама жүрөгүмдү бермекмин деп аябай бир неме кылгандан кайненем көзүнө жаш алды, аябай. Айттым, ыйлабасаң дедим, ушуларды таштап кетти. Өзү жалгыз болсо эми 2 кыз таштап кетти депчи. Өзүнүн аты Роза болчу, өзү Роза, бир Розаңыз экөө болду деп. Бири-бирибизди сооротуп койгойлой отурмай да, сооротмай. Каарманыбыз ар бир баласына өзүнчө көңүл буруп, бирин жуунтуп тарантса, экинчисин минтип мектепке даярдайт. Мен кандай мектеп баштаган? Сиз канча класс? Мен нөлөй класста окуйт, бул 2-класс.
Жакшы. Мечтете барганда мен башка болом. Тапшырмаңдар болсын. Тапшырмаң. 90 бетке жеттіңер бір, а? 91 беттіңер бұл. Алипен өзінше оқиыз бұны. Шығарамыз. Шығар. Қанша болады? 4. Өтерде отат. Соғылып салып тұрсың ғой сен қызым. Қарашы маған келерді. Молодец. Бер келерші. Бұлар да ашчасы. 2 класс білімім бар. 2 класста 6 айлы оқығам. Анан ошо аракет кылам да, улуу балам аябай жакшы окуйт. Анан ушулардын билимдүү балдар болушун аябай каалайм да. Каарманыбыз сөзүнүн аягында жубайым каза болгон соң бул үйгө байма-бай келип, кол кагыш кылып турган кайненесине ыраазычылыгын билдире кетти. Кайненеме эгерде эки жашоо коюп туруп бирөөңөр кетишиңер керек десе мен кеткен даярмын. Ошо ниет кылып атам кайненемди умрага чыгарып барып келип. Анан мен 18 жашымда, 19 жашымда апам каза болуп калды. Ошондон кийин эле үйлөндүм. Үйлөнгөндөн бери мага балалык кылат, мага бир тик карап бир сүйлөгөн эмес. Мен ушул кайненемдин үйүнө канча 10 жыл чогуу жашап барсам, төрдөн түшкөн эмесмин. Төрдөн түшүрбөйт болчу. Пайгамбар сыйлаптыр күйөө баланы деп. Анан ошо кайненемден аябай ыраазымын. Кайнене кайнатамдан, ушу кайын журтумдан дегеле Аллах ыраазы болсун. Аябай чоң мага өйлө, мисалы үчүн стимул мага жашоого кайтканга, балдарымды күлдүрүп жайнатканга келип, белектерин алып келип, өздөрүм жанындай көрүп, кече кызым сорколоп калды. Анан менде да бала 4-3 үйдө карап отуруш керек болду. Анан ошо кайын журт бар, кайнакка балдызым бар, ошол барып карап. Ошо кайненемден аябай ыраазымын да. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номер аркылуу байланышсаңыздар болот.